Болгурчаңга болуп жытып бүткөн тажиктин башчысынын айласы түгөнүп туңгуюктан чыга турган жол таба албай, бар өнөрүн согуш чыгаруу үчүн ар кандай провокацияларды кылып шылтоо таппай турган убагы. Мен өлгөндөн кийин жердин бетин суу каптап кетсин деген принцип менен жашаган адамдардан коркуу керек. Эмомали дал ошондой акмак адам. Андай адамдар өзүбүздө деле бар. Мисалы Атамбаев. Атамбаев өлкөнүн акыбалын билип туруп келечекти ойлоо Кытайдын каалашынча карыз алып, кыргыз элин карызга батырганы. Менден кийин ким төлөсө ошол төлөсүн деген маани менен барабар да. Биринчиден Эмомалинин өзү эле аябай жек көрүшөт. Өлсө өзүнүн ордуна коюп кетем деп мойнунан сүрөгөн иттей кылып дайыма колунан жетелеп жүргөн баласы атасындай какпаш чыкпай эт менен челин ортосунда эптемей болуп калды. Баласы эл башкара албашын түшүнүп жүрөт. Эмомали жок болгон күнү тажиктер анын баласын Мискенбаев айтмакчы шишкебе кылып жешет. Экинчиден чек аралар жабылып Орусияга ташыган баңгизаттар өтпөй калды. Баягы түшүп турган арамакчылар жок, эмне кылышын билбей араң жүрөт. Айласы кеткенде ошол баңгизаттарын жоокерлерге таркатып, алардын аң сезимин уулап кыргыздарга карата ок аттырып жатат. Баңгизат чегип алышпаса, ал жоокерлер деле жашагысы келет да. Эл тааныган барыбыз ыйлап жүргөн маданият адамы Акын Болот Назаровдун аша чегип алып, башкалардай тараңдап бийлегенин көрдүк да. Соо болсо ошентет беле. Тажиктер өздөрү деле айтып жатышпайбы, Воорукта эл калган эмес. Мигрант болуп чыгып кетишкен, жалаң наша чеккен жоокерлер калган дешип. Күнөө тажик элинде эмес, диктатор башчысында, дейт Шагы Мырза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Баткен чек арадагы үйлөрдүн баары өкмөттүн эсебинен камсыздандырылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тиешелүү министрлик мекемелерге тапшырма берди. Ал 28 январда кыргыз-тажик чек арасында соңку окуяга байланыштуу ыкчам жыйын өткөрдү. Кеңешмеде Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын тууралуу маалымат берди. Ташиев тараптар чек арадагы атышууну биргелешип иликтөө үчүн комиссия түзүүнү, турак жайын таштайга чыккан тургундарды кайрадан үйлөрүнө жеткирүүнү, жолдорду ачууну жана чек арадан чек ара кызматын жана жергиликтүү ички иштер органдарынын өкүлдөрүнө башка бардык аскер бөлүктөрүнө алып кетүүнү макулдашканын билдирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйын соңунда Акылбек Жапаров жабыркагандарга жардам берүү тууралуу чукул тапшырмаларды бергенин маалымдады. Баткенде чек арадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун тургун башка жерлерге көчүрүлгөн. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Баткен областына чек ара чорунан кийин абал турукташып, айылдардан эвакуациялангандардын 9880 үйлөрүнө кайтып келүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, аларды Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын куткаруучулары жаранды коргоонун атайын бөлүнгөн техникасы менен алып келүүдө. Айрымдары жеке унаалар менен үйлөрүнө кайтып жатат. Эске салсак, чек ара чорунан Баткен облусу боюнча 11.052 адам эвакуацияланып, алардын 10.410 туугандарынын үйлөрүндө 642 адам атайын пунктуларга жайгаштырылган. Жүргүзүлгөн иш-чаралар жеринде Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев координациялап жатканы айтылды. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Баткенден иттей көп депутат шайланып келген, алар Баткенге барыптырбы? Икрам Илмиянов, Аскар Шадиев, Улукбек Кочкоровдор болмок. Баткендин атынан казынаны мойсоп жандарын баккан. Алар кайда экен? Батышчыл патриотмун деген эмполор Али Токтокунов, Болот Темиров деле барсын. Жок дегенде окоп казганга жарайт. Булар ас болсо Өмүрбек Текебаевди башкы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн жумушчу батальонуна Баткенге чакырсын. Алтайга алар эмне элден башка экенби? Булар жерге келгенде даяр болот, кокус согуш коркунучу келсе кашкулакка окшоп ийинге кире качышат. Керек. Эгерде призыв кылсаңар, алдыушуларды аскерге Алтайга чакыргыла. Үйлөрүндө кем карчы толтуруп алган, кийинкисине биз дагы даяр болуп каларбыз, бала чакага унталган даярдап. Анан калса Эмомали Рахман дагы көптү, урайын жетими. Автономдуу Горно Бадахшандын курамындагы кыргыздардын жери болгон Мургап районунда 3 айылда алтын бриллиант, алмаз чыккан жерди кен байлыгы менен Кытайга сатып ийген. Тажикстандын мурдагы карызы үчүн Горно Бадашкан эли нааразы болуп чыкса, кыргыз туугандарга тийиштүү бриллиант кенге чыланган жерде Кытайга берип салды дешсе, аларды алаксытып 10 жылдан бери өнөр кылып алды. Кыргызга согуш ачкан болуп, элин алаксытып, общий душман көрсөтүп Кыргызстанда. Биз Горно Бадашкандыктарга моралдык колдоо берип койсок, Тажикстан бөлүнүп жок болуп кетерин Рахман билбейт. Эл чындыкты билсин. Эгер ит багып ага жакшы мамиле кылсаң, сүйлөй албаса да ал макулук адамдын сөзүн түшүнүп айткандарын кылат. Эч болбоду дегенде баккан кожоюн үчүн дилинен берилип сүйүп ак кызмат кылат. Ит кой эң акылдуу жандык, түгүл зоопаркта эшектерди да үйрөтүп тарбиялап жатышат. А бирок Эмомали менен биздин батышчыл шүмшүктөрдү такыр эле адам кыла албай койдук. Кудай булардын арагынан уруп койгон экен. Эмомали өз элин сүйсө, адамдар бири-бирин өлтүргөн согушка жол койбош керек эле. Ал эми биздин батышчылдар Кыргызстанды сүйгөн болушса, эл башына оор иш түшкөн малда бардык башка түйшүктөрдү унутушуп, бир муштумга
окуяга түйүлүш керек эле. Жок дегенде күн аралап азап тартып жаткан Баткен элине жакшы сөздөрү менен кайрат айтып турушса жарашпайбы? Эми Мали жактан кол салган убакта өзүбүздүн бузулуклар бул жактан күч алышат. Өлкөнүн түштүгүндө эмне болуп жатат деген ой баштарына келбестен. Менде акыркы убакта кандайдыр бир смутный сомнение пайда болду. Азыркы бийлигибизге каршылар тажиктер менен жең ичинен сүйлөшүп алышып атайын эле согуш чыгарып жатышкан жокпу деген. Булардан ар нерсени күтсө болот дейт Шаомурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Тежик эл эмне кылса болот? Тынч жаткан элди басмырлап кирип келген элдейлер ал деңгээлде чечишкана калды окшойт. Мындай пикирин акын журналист Сонунбүбү Кадарова билдирди. Бул эмне деген кара өзгөй тежик эл унчукпай бастырып келип башка өлкөгө тиешелүү жерге өз билгенин кылган. Анан бул жер биздин жер чык десе кайра басмырлап аткылаган. Тежикти пекеринен айтылбаса керек. Кечээ да ушинтип Баткен областынын төрткөчү тарабынан кирип келишкенде эки жактын чек ара жетекчилери жолугуп келишим түзүп ынтымак менен жашоого кол койгондон кийин кайра чагымчылык кылышып, башка жактан башкача айтканда Чордобөдөн элди аткылай баштаганы кандай түшүнсө болот. Биздин өлкөнүн чек арачылары тынчтык жолу менен маселени чечишке аракет кылганына карабай алдынан чыккандын баарын аткылап, кыра баштаган жапайы элди эмне кылса болот? Биздин чек арачылардын позициясы бир гана коргонуу, бирок дайыма биз тарапка жала жап, долууланып, элдин тынчтыгын алып, баскынчылык кылса эле жерди алып алабыз деп ойлошобу? 27 январь саат 18ден баштап жалпы Кыргызстан үчүн кооптуу болду. Тынч жаткан элди басмырлап кирип келген элдейлер ал деңгээлде чечишкана калды окшойт. Кой дегенди түшүнбөсө, кошуналык жолун сыйлабаса, улууларды, сакалдууларды укпаса, нарт насили жок караңгы жапайылар эшикте 21-кылым турганын билбей жер талашат. Ушуларды ойлоп уктабай чыктым. Эне жүрөк, балдарыбыз тынчтык күндөрдө өссө экен дейсиң деп белгилеген Кадырова. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Өлкөдөн чыгып кетпесем өлтүрүшөт. 3 жашар кызы менен иштеген таксистке коркутуулар болууда. 3 жаштагы кызын калтырганга эч ким жок болгондуктан жанына кошо алып жүрүп такси айдап иштеген Нурила Мухамеджановго коркутуулар болууда. Бул тууралуу Супер KG порталына Мухамеджанов өзү билдирди. Эске салсак, таксисттин аялы төрөттөн кийин каза болгон. Ал өз балдарын багуу үчүн такси айдап жан багууда. Анын айтымында ага белгисиз адамдары чалып кайсы бир атка минерге жолдо болуп жатканын айтып, төрдө коркутууларды жазашууда. Мага белгисиз адамдар чыгып кайсы бир атка минердин жолун кескенимди айтып коркутуш. Кимге кайсы атка минерге жолдо болгонумду айтышпайт. Башында мени мындай эле коркутуп жатышкан. Мен моюн бербей койсом, кызыңды уурдап кетебиз деп коркута башташты. Кызымды бир жеке бала бакчалардын бири бекери алып ошол жакка барып жаткан. Коркутуулардан кийин азыр жалгыз калтыргандан коркуп таксиде иштегенде жанымда алып жүрүп жатам, дейт Мухамеджанов. Ал ошондой эле ага кол салуу болгонун да билдирди. Кечээ басылмалардын биринде коркутуу болуп жатат деп кайрылуу жасагам. Ал жактан чыгып эл ташып жүргөм. Аялдамалардын бирине токтоп, анан өчүрбөй эшигин бекитип коюп ичинде олтургам. Бир белгисиз киши келгенден терезени түшүрсөм, бетиме муштап жиберди, дейт Мухамеджанов. Ага укук коргоо кызматкерлери коркутуп жаткан адамдардын үстүнө арыз жазуу керектигин айтышкан. Бирок балдарынын жана өзүнүн коопсуздугунан корккон Мухамеджанов арыз жазуудан чочулап турганын айтат. Учурда эмне кыларымды эле билбей калдым. 2 баламды алып өлкөдөн чыгып кетпесем өлтүрүп кетишет окшойт, дейт Мухамеджанов. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров көзөмөлүнө алды. 3 жашар кызы менен иштеген таксист коркутуулар боюнча милицияга арыз жазды. 3 жаштагы кызын калтырган эч ким жок болгондуктан жанына кошо алып жүрүп такси айдап иштеген Нурила Мухамеджанов ага болгон коркутуулар боюнча милицияга арыз жазды. Бул тууралуу Супер KG порталына Мухамеджанов өзү билдирди. Бүгүн Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына арыз жазып келдим. Коргойбуз дегендер чыкты. Укук коргоо органдарынын байланышты. Садыр Жапаровдун адамдар келип ал киши жеке көзөмөлүнө алганын айтышты, деди Мухамеджанов. Буга чейин Нурила Мухамеджанов ага белгисиз адамдар байланышып, ал кайсы бир атка минерге жолдо болгонун айтып, өлтүрүп кетебиз деп жатканын билдирген. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.